илгерден Кыргызда аялдын даражасы бийик турган да. Эмне үчүн? Анткени аял киши балдарга тарбия берет. Тарбия кандай жол менен берилет? Эң биринчи тарбияны ушу кенедей баланы көкүрөгүнө бек кучактап атканда ошол жерден кандайдыр бир сүйүү сезимин ошо балага өткөрүп берет да. Эне балага өткөрүп берет сүйүү. Ал сүйүү мындай безусловный сүйүү деп коет да. Аны жөн эле сүйөт баласы болгон үчүн. Ошол сүйүү сезими балада өмүр бою калат. Ошо баланын өсүшү, баланын өзүнүн күчүнө ишениши. Анан ошол сүйүү сезимин сезген бала, энеден алган сезим менен ал кандайдыр бир жаман иштерге барбайт. Ошол коомдо өзүнүн ордун таба турган, өзүнүн өзүнө ишенген бир инсандардан болуп өсүп өсүшүнө ушул жардам берет да, ошо аялдын эмеси. Таасири ошондо эң күчтүү таасир бул. Биз ошону жакшылап сезбей атпайбызбы? Анткени көп эле азыр биздин карындаштарыбыз, энелерибиз чет жакта иштеп жүрүп балдарын карабай калып атат да. Анан ошол жерде жүрүп ошо сүйүү берилбей калып атат балдарга. Ошон үчүн өнүкпөй калганыбыз ошол. Ошол сүйүү сезими өнүгүүнүн себепкери болот негизи элечи. Эркек болсо, бул аял кишиге кызмат өтүүгө жаралган. Тамак аш табабы, октун тагабы, же коргойбу, бул эркектин милдети. Эркек ошентип аял затка кызмат өтөт, ошого жаралган. Анткени ал күчтүү, ошон үчүн ал ошо кызмат өтүүгө жаралган да, аял затка. Аял киши болсо мээримдүү болот. Ошо мээримин чачып, балдарына кадимкидей ошол мээримин төккөндө, анан ошол коом анан өнүккөн болуп эсептелет. Энесинин мээримин толук алган инсан, бала, өзүнө ишенген, өзүн бийик алып жүргөн инсан болуп өсөт да. Ошон үчүн коом да ошого жараша болот. Канчалык эненин мээримин биз алсак, ошончолук биз өнүккөн болобуз.